Кыргызстанда ким ишкерлик менен алектенсе, бардыгы салык төлөш керек да. Бүгүнкү күндө кимдер бошотулду салыктан, кимдер төлөп атат? Кандай ишкерлер? Ар бир өзүнүн эмеси барга. Негизи 8 миллионго 2 мүнөт убактым бар. 8 миллионго чейин 8 миллионго чейин иштеген ишкерлерибиз толугу менен салыктан бошотулат. Айыл чарба өндүрүүчүлөрү толугу менен бошотулат. Андан тышкары регистрациясы 1 жылга узартылат, 1 жылдык мөөнөткө. Жанагы коммерциялык эмес уюмдар. Андан тышкары эгерде кандайдыр бир өкмөт тарабынан бизнес долбоорлор кабыл алынса, ошол долбоорлорду 5 жылдык мөөнөткө бошотуу берип атабыз. Анткени жаңы ишкерлерди жана жаңы ишканаларды түзүү. Андан тышкары НДСтен бошотуу, эгерде СЭЗде иштеген продукциялардын кандайдыр бир көлөмү биздин рынокто жок боло турган болсо, аларга да жеңилдик берүү. Негизи эмелерди, машиналарды куруу заводу боло турган болсо, алар дагы толугу менен эмеден бошотулат да, салык төлөөдөн бошотулат. Негизинен принцип мындай кылынганга, Айбек Алтынбекович, азыркы күндө эгерде биздин мамлекетте өндүрүш жок боло турган болсо, келе жаткан 5 жылда да бул өндүрүш жок болот. Ошон үчүн ушул өндүрүштү алып келиш үчүн биз негизи жагымдуу шарт түзүп беришибиз керек. Ошол принциптери негизи ушул салык кодексинде да каралган. Туура, Жанар Жолдошевич, мындай болуп атат да, Кыргызстанда эгерде мисал кылайын, кыргызстандык жана кытайлык бир ишкер бир завод, фабрика курам дей турган болсо, аларды 3 жылбы, 4 жылбы, 5 жылга чейин салыктын бардык түрүнөн бошотуш керек. Жана ошондой эле аларга жерди бекер чечип бериш керек. Жолду, электр энергиясын, бүтүндөй бүт коммуникациянын бардыгын мамлекет кепилдик бериш керек. Жана ошондой эле, Данияр Жолдошевич, билесиздер, бир чакан бирөө ишкана кура турган болсо, же завод, фабрика кура турган болсо, сөзсүз ошол жерде айылда бир обончу топтор чыгат дагы тиги заводдорду иштетпей алып келет. Ошолорго дагы кепилдикти бериш керек мамлекет. Ансыз бизге мамлекетке эч кандай сырттан инвестиция келбейт. Айбек Алтынбекович, туура белгилеп кеттиңиз. Азыркы кепилдик берүү тууралуу өзүңүздөр билгендей, 22-жылдын аягынан баштап 23-жылдын ичинен азыр бир нече инвестициялык долбоорлорго мамлекеттик кепилдик берилип атат. Ансыз негизле инвестициялар тартып келиш өтө эле оор. Азыркы бул мыйзам долбоорунан кийинки дагы мыйзам долбоорубуз бар, жана 100 миллион тууралуу. Ошондо кеңири ошол механизмдери тууралуу талкуулап кетсек болот да, ал механизмдерин да карап Данияр Жолдошевич, алыс эле барбайбыз. Өзбекстан, Казакстан барсаңыз 50%га чейин субсидия берет кээ-бир жерлерге, кээ-бир жерде 80%га чейин субсидия. Жерлери, суулар бардыгы бекер. Жана ошондой эле Өзбекстанда дагы. Ошон үчүн бүт сырттан келген инвестиция ошол кошуна мамлекеттерге келип завод, фабрикалар курулуп атат бүгүнкү күндө. Мен дагы бир нерсе айтып коеюн. Данияр Жолдошевич, Кыргызстанда эң бай чоңдор, прокурорлор, соттор, жана ошондой эле жогорку илгери министр болуп иштегендер, депутаттар бардыгынын коро кою бар, үйүр жылкысы бар. 1 сом налог төлөбөйт. 1 сом налог төлөбөйт. Жайыт бекер, жайыттын суусу бекер. Бирок бир дагы бүгүнкү күндө жайыттын акыбалы өтө начар. Жакшы эмес. Бирок бир дагы салык төлөбөйт. Жок салык эч жерде. Өткөндө биздин депутатыбыз Жеңишбек Шерматович маселе көтөргөн, салык киргизели деп. Бирок коомчулук аны кабыл албады. Бирок мен айткым келет эле, илгери союздун койлорун коро кылып бөлүп алган чоңдорубуз бар. Бүгүнкү күндө 1 сом налог төлөбөйт. Сарайына төлөбөйт, эч жерине төлөбөйт. Чөп жайытына төлөбөйт. Бекер колдонуп атат. Эгерде Кабминдин келечекте эгерде бардыгы тегиз салык төлөй турган болсо, анда ушул маселени да карап чыгыңыздар кайрадан. Эгерде ошол асыл тукум кой, мал, жылкы алып келе турган болсо, аны бекер кылыңыздар. Сапаты жок, мал, кой, жылкыга бардыгына салык киргизиңиздер, элдин бардыгы, ошол эле чоңдор, ошол эле депутаттар, ошол эле министр, прокурор, соттордун бардыгы ошол нерсеге аракет кылат. Сапаттууна өтөбүз ошондо. Рахмат.